Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Урматтуу мусулман бир туугандар, азыркы күндө талкуу жаратып аткан паранжа маселеси, никап маселеси, сакал коюу маселеси соц тармактарда чоң талкууну жаратып жатат. Мунун себеби баарыбыздарга белгилүү болгондой, ошо биздин парламентте мыйзамды сыйлабаган, жалпы мусулмандарды сыйлабаган бир эң баш тилекке каршы ошо депутат болуп жүргөн бир аял бар экен. Өңүнө, түсүнө карап көрсөк, деги эле бир кыргыздын белгилери билинбеген, батышты туураган өңдө жүргөн эле эжекебиз мусулмандарга акыл үйрөтүп, мусулмандарга адеп үйрөтүп, сакал кыскарыш керек, коомдук жайларда паранжа, никап кийилбеш керек деп ошону мыйзам катары кабылдандырып, ким баш ийбеген болсо айып пул салынсын деп азыр маселени көтөрүп жатат. Аллах субхана таала биздин өкмөткө, биздин башчыбызга жана ошо парламентте отурган мусулман агаларыбызга, мусулман эл өкүлдөрүнө Аллах субхана таала ийгилик берип, ушундай жараксыз мусулмандарга зыян келтирген, мусулмандарды бөлүп жарган, мусулмандардын ички дүйнөсүн кыйналткан, мусулмандарды кыжалат кылган ушундай сунуштун четке кагылуусуна ошол биздин парламентте отурган өкүлдөрүбүздү Аллах таала колдоп ийгилик берсин. Баары тең бир ооздон ошону четке кагып, мындай жана ошого окшогон андан башка мусулмандарга, жалпы элге, мамлекетке зыян келтире турган, мамлекетке бүлүк сала турган ушу закондордун баарын өтпөшүнө ошо биздин өкүлдөрдү Аллах субхана таала себеп кылсын. Баарыбыз баардык мусулмандарга ушул нерсени жакшы түшүндүрүп айталы. Бул сакал маселеси биздин динден, хижаб кийүү, паранжа тагынуу бул биздин динден. Керек болсо бул Ханафи мазхабында ачык айтылган, көптөгөн китептерде баса белгилеп, Ханафи алымдын чоң алымдары баса белгилеп айтып кетишкен. Керек болсо алар айтканда дагы жаш кыз, бөтөн эркектеринде, жат эркектердин арасында беттерин ачып жүрбөш керек деп, ушундай ызы-чуу, коркунуч заманында, фитна болуп турган заманда жүздөрүн жаап жүрүш керек деп, бул Ханафи мазхабында ачык айкын баса белгиленип көрсөтүлгөн. Бул жалпы мазхабтарда ошондой. Аял киши жүзүн жаап жүрүү бул исламдагы ачык айкын бөдөмөксүз маселелердин бири. Муну билимсиз эле адам билбей калбаса, же болбосо исламга душман болгон эле адам четке какпаса, бул белгилүү нерсе. Сакал маселеси да ошондой. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын канча деген хадистеринде келген, өмүр баянында келген, биздин мусулмандар ислам келгенден баштап ушу заманга чейин коюп келишкен, биздин ата бабаларыбыз коюп келген. Мына ушу элдердин талкуусун көрүп отурсам, кээ бир жакшы сүйлөгөн жөнөкөй карапайым адамдар бар экен. Мына биздин ата бабаларыбыз коюп келген, бирөө акчасын көрсөтүп атат. Акчаларда биздин ата бабаларыбыз Токтогул баштаган, Акын баштаган, андан башка чоң белгилүү адамдардын баары тең сакалы менен турат. Аларды эмне кылалы, анда жоюп салалы деп, мына жакшы жөнөкөй эле мисалдар менен келтирип айтып атышат. Анан ушул соц тармактарында дагы ошо Ханафи мазхабында келген боюнча жакшы түшүндүрүп айтып кеткен адамдар да бар экен. Аллах субхана таала аларга ыраазы болсун, жакшылыгын берсин, өздөрүнүн мойнундагы милдеттерин аткарып, ушундай элдерге ачык айкын баяндап атышат. Менин билишимче, биздин муфтияттан дагы комментарий беришиптир, бирок чынын айтсам ичим чыккан жок. Жеткиликтүү майдалап сүдөлөп, мына ушул Ханафи мазхабында бар, ачык айкын келген мындай китептерде деп жакшы баяндашпаптыр. Балким келечекте иншалла баяндап калышар. Кыскасы, жалпы элге эскертүү катарында, билим катарында айтып атабыз, бул биздин динибиздеги ачык айкын келген маселелерден. Жана биздин мыйзамыбызда дагы мындай нерсеге уруксат берет, мындай нерселерге тыюуга эч бир жол жок. Керек болсо ким ошо сакал маселесин тыюуга киргизебиз, паранжа маселесин тыюуга киргизебиз деген болсо, биздин мыйзамга ачыктан айкын каршылык көрсөтүп атат. Муну бир сабатсыз эле адам кылат, сабаттуу адам кылбайт. Ошондуктан ушундай нерселерди элдерге жакшыраак түшүндүрөлү. Аллах субхана таала дуба кылалы, тилек кылалы, биздин башчыларга, эл өкүлдөрүнө ийгилик берсин, туура чечим кабыл алганга Аллах таала жардам берсин. Деги эле бул маселе эмес, баардык жалпы элдерге, жалпы мусулмандарга зыян бере турган ошо мыйзамдардын жоюлушуна Аллах субхана таала ошолорду себепкер кылсын. Аллах таала жерибизге, элибизге тынччылык берсин. Ар кандай кырсыктардан, согуштардан, балелерден
ич ара уруш талаштардан азыркы күндө жанагынтип Тилекмет деген бир ат мененби, аты ушундайбы, эсимде жок болот. Бир желмбогуз бар экен, алыс жерде Америкада отуруп алып, элдерди бөлүп жарууга чакырып, митинг болот, мындай болот, тигиндей болот деп дайынсыз эле, эч бир себеби жок эле биздин мамлекетке, биздин бийликке сын пикир айтып, жаман сөздөр менен айтып отурат. Мына ошондой адамдардын куулугунан, ошолордун адамдардын митамдыгынан, алардын айлакерлигинен Аллах субхана таала бардык мусулмандар сактасын. Аларды Аллах субхана таала түз жолго багыттап, эгерде ниетинен эле, түпкү дүйнөсүнөн эле мусулмандарга, мамлекетке жамандыкты каалап аткан болсо, анда Аллах субхана таала өз жазасын берсин. Ошондой бузукуларга биз алданбайлы. Альхамдулилля, мамлекетибиз азыр жакшы жолдо баратат, өнүгүү жолунда баратат, көчүп бара түзөлөт дегендей, акырындык менен оңолобуз иншалла. Көптөгөн жакшы нерселер болуп атат. Эгер ошол жакшылыктарды билбеген адам, анда эч бир жакшылыкты ал билбейт. Кичине болгон жакшылыкка ыраазы болбогон адам, ал эч бир адамга ыраазы болбойт. Ошондуктан ошондой бузукулардын чакырыгынан да калыс бололу. Алардын чакырыгына, алардын бал тилге салып сүйлөгөн арам ойлоруна алданбайлы. Бул биздин динибизде да жок. Мусулман башчыларга каршы сүйлөп, алардын айыптарын элдин алдында чукуп жамандап айтуу биздин динибизде жок мындай нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай нерселерден тыйган. Эгерде ким мусулман башчыга насаат айткысы келген болсо, аны маңдайына келип айтсын. Ушактабасын, аркасына туруп сүйлөбөсүн, маңдайына келип айтып, колунан келсе жардам берип, эгерде бир туура эмес иш кылып аткан болсо, мына монтип эле, тигинтип эле деп, анан көмөктөшүп, мамлекетке өткөнгө аракет кылыш керек. Анан алыста туруп алып жамандап, бийликти эңсеп, талашып, элдерди митинг кылгыла, мындай кылгыла, тигиндей кылгыла деп жамандыкка үндөгөн бул бузук адамдардын гана ою, бузук адамдардын гана кадамы. Иншалла, Аллах субхана таала буйругу менен биздин эл андай азгырыктарга барбайт. Анткени көптөгөн нерселерди түшүнүштү, баштарынан өткөрүштү. Андай жалганчылардын, андай эл бузарлардын далайы келди, далайы кетти. Бул деле ошого окшогондордун бири. Ошондуктан мусулмандарга ким каршы иштесе дагы, мамлекетке де ким каршы иштеп элдерди бөлүп жарса дагы, Аллах субхана таала ошонун баарынын мизин кайтарсын.